Toğanlar, assalamu alaikum daha bir jolu. Barыңыздар Oqman gün. Geçeki video oyunca, jana dokumentatsiya oyunca çıkardım ele öte көп surады. Kayсыл жаққа барабыз, misалы кимден бүтүрөбүз, кантип бүтүрөбүз дегендер боюнча Toğanlar, биринчи маалымат сөзсүз түрдө перевод паспорт жасатасыңар. Перевод паспорт сөзсүз түрдө. Перевод паспорт регистрация менен, регистрацияңыздар кайсыл жерде болгон болсо, ошол жердеги жакынкы жанагы пенсионный фондко барып, мондой болгон снилс аласыңар, биринчи снилс аласыңар. Бул снилс менен келип, ошол регистрация болгон жердеги эле МФЦга кирип, ошол жерден жана неме ачтырасыңар. Так, госуслуга. Госуслуганы ачып тургандар, госуслуганы ачканыңыздарда сразу эле чыгат. Так, мен болду. Мынакей, бул жерде сразу эле чыгат тургандар. Полностью көрүнөт ННН, госуслугу и плюс ушул эле жерде перевод паспорттагы ушунун ичине киргизилет. Перевод паспорттагы ушунун ичине киргизилет экен. Перевод паспортуңуздар ННН, СНИЛС ушул жерде болуп калат экен. Мурун ННН болгондор СНИЛС деле восстановить этип алып туруп барсаңыздар болот. Жанагы 3 күн күтмөй, 1 жума күтмөй, 5 күн күтмөй деген нерсе жок. Барганыңыздар деле первоначально базага киргиче мындай болгон, мынакей, мындай болгон номерлер менен сиздерге СНИЛСты берет. Ушул СНИЛС менен барып госуслугадан өтсөңүздөр болот. Анан мурунку штрафтар дагы чыгат тургандар. Эскерте кетейин, мен дагы биринчи жолу көрдүм. Так, мен өчүрүп коёчу. Мурунку штрафтар дагы чыгат экен, сөзсүз түрдө. Госуслугадан менде чыкты. 2021 жылкы штрафтар чыкты. 2021-2022 жылкы штрафтар чыкты тургандар. За транспортный налог деп, транспортный налогу чыкты. Ушуларды бүтүргөндөн кийин, андан кийин БТБ банкка барсаңыздар, көпчүлүгүңүздөр айтасыңар, акча сурады, Сбербанк акча сурады депчи. Азыр эми ошондой нерсе болуп аттыр, чтобы элдер көбөйүп атат, өткөндөр көбөйүп атат, именно ошол биометрикадан өткөндөр көбөйгөн үчүн көпчүлүк уже платный кылып коюптур. Биз дагы Альфа банкка биринчи киргенмин, кече айт чечме чыгыптыр. Альфа банкта мага 4000 деген. Ошол банктын картасын аласың, анан биз сага сим карта беребиз и плюс ошол биометрикаңды жасап беребиз деген боюнча андан кийин чыгып биз БТБга кирдик. БТБда тургандар бесплатный жасайт экен. Сразу эле бир 15-20 мүнөттө, узагы жарым саатта сразу жасап берет экен. Эң оңой жолу ошол тургандар. Бирөөлөргө барып, ал жердегилер дагы айтат, мисалы МФЦ дагы айтат, өзүңөр жасагыла документти, никому не отдайте другому человеку депчи, чтобы силерге кийин проблема болуп калбасын, кийин базадан чыкпай калат бул нерсеңер, кийин өчүп кетиши мүмкүн деп атат, мисалы. Анан насчет сим карта боюнча тургандар, силерден өтө чоң сураныч, башка бирөөнүн сим картасын албагыла. Ушунча документти толтургандан көрө лучше барып эле 3000ге же 4000ге сим карта алып алам дебегиле тургандар. Бизде ошондой сим карталар бар болчу. Аны Сбербанкка улай албай койдук. Сбербанкка уласаң, жанагындай предупреждение келип калат экен, заблокировать этилет бул сим карта депчи. Ошон үчүн лучше өзүңүздөр барып, ошол жерде телефондун ID-син өзүңөр көчүрүп, ошо кайсы телефондо колдонгон болсоңуздар, телефондун ID-си менен көчүрүп туруп, өзүңөрдүн атыңыздар калсаңыздар, уверенный болот тургандар. Бир адам 7 сим картага чейин алганы возможность бар экен. Реестрге кирип калат экен тургандар. Мисалы башка бирөөнүн сим картасы менен ал адам барып туруп, мисалы заблокировать этип койсо болот ошол сим картанычы. Ошон үчүн бир күн убактыңыздарды аябай эле барып, өзүңүздөр полностью документтерди бүтүргөндөн кийин, биометрикадан өткөндөн кийин сим картаны алганы силерге толук возможность болот. Анан ушунча документти алып, кийин Сахаровага барсаңыздар болот. Сахаровадан дагы кеңири эле өткөзүп атат тургандар. Насчет договор боюнча мынакей, ушулар кетет тургандар. Ушул эле документтер болсо, калганын бүт бар жогун бир паста эле өзүңүздөр бир күндө кылсаңыздар болот. Бирөөгө, мисалы эми алиги не деп коет, бирөөнүн дагы акчасын эме кылгандай болбойн тургандар. Лучше өзүңүздөр бүтүргүлө. Өзүңүздөр бүтүрүп барсаңыздар, зато уверенный болосуңар, базадан чыгып кетпейт, өчүп кетпейт тургандар базадан, күтпөйсүңөр, сразу эле мындай справкаларды алып туруп, ушулар менен жүрө бересиңер. 5 күндө тургандар кирет. Реестрге да түшүп калам деп ойлобойсуңар. Мисалы азыр жанагы закон киргизди го дагы, августтун 1-ине чейин дедиби?
Сентябрдын августтун 1-ине чейин полный документтериңерди бүтүрүп алгыла депчи. Ошого баарыңыздарга рахмат туугандар. Түшүнбөгөн суроолор болсо комментарийге жазгыла. Ушул документтерди растап, мисалы башка жерден акча бербей бүтүргөндөр болсо, комментарийге ответ кылып силер деле жазып койгула, жардам берип, мисалы түшүнбөгөн суроолор болсо, мен билбеген нерселер болсо силер дагы жазып койсоңуздар болот. Анан банктар туугандар акча ала турган банк болсо кылдырбагыла. Комментарийге жазып атат, жанагы Райсфейрсинби, эмне деген банк бир нерседен дагы кылдырып атабыз депчи. Барып ошол кайсыл жерде бесплатный кылдыра турган болсо, ошол жерден эле кылдыргыла. Лучше. Бекер эле акчаңыздарды кетирип, негизи бул нерсе бесплатный экен. Биометрика өтүш бесплатный экен любой эле жерде. Анан көп жерге барсаң, сразу эле ошол жерден прилагать этип коюшат экен да. Бизден биринчи карта оформить этесиң, бизден сим карта аласың, анан биз сага биометрикаң өтүп беребиз деп. Жок туугандар, андай нерсе болбойт экен. Лучше ошо БТБ банкка тезинен барып өткүзүп алсаңыздар болот. Өзүңөргө да удобный болот экен. Любой сим картаны, башка нерселерди сразу ала берет экенсиңер. Базадан чыгат экен. Полностью текшергенде биометрикадан өттү, ошол МФЦдан өткөн, документтери бүт, баары жайында деп чыгат. Барып смело алсаңыздар болот. Баарыңыздарга рахмат. Буюрса дагы дал ушундай жаңылыктар болсо, насип кылган болсо, понедельниктен МФЦга барабыз. МФЦдан дагы кандай жаңылыктар болуп атат, эмне болуп атат, очередь кандай, колдон келишинче тартып, чыгарып информация берген аракет кылам. Аман болуңуздар. Лайктан басып, комментарийден